Аялдардын компьютердик сабаттуулугун жогорулатуу боюнча окуу борбор Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепканасында ачылды. Ал Кыргызстан аялдар конгресси тарабынан уюштурулуп, төрайым Замира Акбагышева борборго 10 ноутбук тапшырды. Ош шаарында өткөн иш-чарага конгресске мүчө болгон айымдар жана окуу борборго катталууну каалаган аялдар катышты. Алардын бири Карагулжадан келген Нурзат Мамырова. Каарманыбыздын кесиби мугалим, бирок учурда жумушу жок, ошондуктан бул окууга катышып билимин жогорулатсам дейт. 40 жаштамын, мен буга чейин үй кожойкеси болуп эле иштеген эмесмин. Азыр багайсыл жерге барсаң эле заман талабына ылайык компьютерди сурашат экен. Мен компьютерден түшүнүгүм анча жакшы эмес. Ошого ушул жерде окуп, тереңирээк үйрөнүп, сертификат алайын деген ойлор менен келгенмин. Окуу борбордо айымдар компьютер курсун окуп, IT адистиги боюнча сертификатка ээ болушат. Жаш өзгөчөлүгү эске алынбайт. Компьютердик сабаттуулугун жогорулатууну каалагандар келип, акысыз окуса болот. Бул жерде 6 айга чейин биринчи баягы окутуучуга алар төлөйт, кийинки экинчи жарымын биз төлөйбүз. Анан негизинен 1 айда 4 жолу деп атат. Анан биз муну территориальный совет женщиналардан чакырдык бүгүн. Биринчи биз мына Оштогуларды окутайлы деп атабыз. Анан негизинен биз группа кылып, эми баягы окурмандарга, айылдагы биздин китепканачыларга себеби жарыя кылабыз. Кыргызстан аялдар конгрессинин төрайымы Замира Акбагышеванын айтымында борбор конгресстин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына карата уюштурулду. Максат санариптешүү мезгилинде аялдардын сабаттуулугун жогорулатуу менен түрдүү багыттагы долбоорлорду жазып ишкердүүлүгүнө жол ачуу. Бүт бары баягы санариптештирүү аркылуу болуп аткандан кийин биз ошо үйрөтөлү деп атабыз. Акысыз, бүт сабактардын баары акысыз болот. Жана биздин атайын бизнес курсубуз бар. Ушул бизнес курсту дагы бир топ Ош областында да келип өткөрдүк элек. Бизнес курстун сертификат алгандар биздин конкурстарга катыша алат да. Ал конкурстарга катышып бизнести ачууга стартап деп коет эмеспи? $5000 $10,000 чейин мүмкүнчүлүк бар, алып грант алып ошо бизнесин баштаганга буюрса ошого да жетебиз деген оюбуз бар. Белгилей кетсек, Кыргызстандагы аялдарды ар тараптан колдогон конгресс 30 жыл ичинде ар багыттагы 75 долбоорду ишке ашырган. Ошондой эле 43 миңден ашуун аялдарга бизнестин негиздерин үйрөтүп, грант берип, жумуш орундарын түзүүгө жардам берген. Самара Асанова, Уран Адишев, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош шаары.